Саламатсыңарбы, урматтуу угармандарым. Эки тарап китебин сатып алуу боюнча 0709 78 94 40 номерине чалсаңыздар болот. Бул номер китептин автору Бурулуш Сатиева эжекебиздин номери. Сураныч: YouTube каналына аудио китептин уландысы качан чыгат деген суроолор менен Бурулуш эжекенин тынчын албооңуздарды өтүнө кетерлем. Эки тарап 3 5 бөлүм. Подписаться баскычын басып, каналга катталууну жана бармакча басууну унутпаңыздар. Бул аракетиңиз каналдын өнүгүүсүнө чоң салым болмокчу. Соня дарыгер менен коштошуп, коридордо күтүп отурган Арсарды колунан жетелеп, ооруканадан чыкты. Аялдамага бара жатканда капыстан эле Арсар: "Доктор эмне деди?" деп сурады. Соня Арсарды биринчи жолу көрүп аткансып, жалдырап карап калды. "Доктор эмне деди дейм?" Арсар эч нерсе болбогон адамдай Соняны тиктеп калды. Анын эмне болуп атканын түшүнбөй, оозуна бир да сөз келбей, Соня дабдарып турду. "Соня, эсиңе келчи, эмне болуп атасың? Доктор эмне деди дейм?" Арсар суроосун кайталады. "Арсар, сен сүйлөп атасыңбы?" Соня көзүн алайтып Арсарды карап калды. "Соня, мен эмне дудук белем?" Арсар Соняны жаман көзү менен карады. "Арсар, кечир мени. Бирок сен 2 айдан бери сүйлөй элек болчусуң." Соня көзүнө тегерене түшкөн жашын кылгыртып, Арсарды жалдырай карады. "Мен билем аны. Бирок азыр сүйлөп атам го. Доктор эмне деди?" "Доктор сени дарылаш керек дейт. Ооруканага жаткырыш керек деди." Соня туура айтып атамбы дегендей күмөнсүп калды. "Соня, бүттү. Мен ооруп бүттүм. Дарылоонун кажети жок", деди Арсар кескин. "А кандайча?" Соня дагы эч эле нерсени түшүнө албай турду. "Соня, Алмаз каза болуптур. Мен ошону укканда өзүмдү жоготуп коюптурмун. Азыр болсо баары бүттү. Мен түшүндүм. Эми Алмаз кайра келбейт бул жашоого. А мен болсо жашашым керек. Мен балдарым үчүн жашашым керек. Мен эми өлбөй өчүмдү, кетпей кегимди алышым керек бул жашоодон." Арсардын үнүндө ишенимдүүлүк пайда болуп, көздөрүндөгү боштук жоголуп кетти. Соня Арсарды бекем кучактап, ыйлап жиберди. Арсар да Соняны кучактады, бирок ыйлаган жок. "Арсар, кайрат кыл эми. Мен билген эмесмин", деди Соня. "Соня, болоору болду. Мен айтпадымбы? Баарын түшүндүм. Мен бул кабарды укканда жашоодон кечип кетким келген. Азыр болсо баары кайра өз ордуна келди. Мен тагдырга баш ийдим. Бул жашоо ушундай убактылуу экенин түшүндүм. Акыры ал экөөбүз эми акыретте кезигебиз", деди Арсар муңайып. "Арсар, ал эмне болуп каза болуп калыптыр?" "Ал тоодо жүргөндү жакшы көрчү. Тоо урап кетип аны басып калыптыр. Түбөлүк тоодо жашасам деп кыялданчу. Эми ал түбөлүк тоодо калды." Арсар арзыбаган нерсени айтып жаткансыды. "Арсар, кайрат кыл эми. Болоору болуптур. Сен өзүң жөнүндө ойлочу, балдарды ойло." "Ооба, эми мен балдарым үчүн жашашым керек. Жүрү кеттик. Балдарга баралы. Тайжемда сарсанаа болуп бүттү кошорду. Жүрү, баралы." Соня көзүнүн жашын токтотуп, Арсарды колдон алды. Калганын үйдөн шашпай сүйлөшөрбүз деп ойлоду. Арсар үйгө киргенде андан 2 айдан бери оолактап калган балдар алдынан тосуп чыгышкан жок. Ал адегенде тайжеси менен кадимкисиндей учурашып, анын бетинен өөп, кучагына бекем кысты. Эч нерсени түшүнбөгөн кемпир Соняны жалдырай карады.
Соня акырын көз кысып койду кемпирге. Анан бөлмөдө ага көңүл бөлбөй ойноп жүргөн балдарын чакырды Арсар. Амантай, Эсентай, бери келгилечи мага. Экөө элейип апасын карап калышты. Арсар экөөнү кучагына кысып, алтындарым менин, апаңарды сагындыңарбы деп экөөнү алмак салмак өпкүлөдү. Өзү да балдарды сагынып калганын сезди. Апасынын бул жоругуна сүйүнгөн балдары биринен бири өтүп жаңылыктарын айта башташты. Тили жакшы чыга элек Эсентай да алда нени айтып, апасын улам мойнунан кучактай калып атты. Арсар аны жыттап алып, Алмаз аскерге кетээрде экөө кезиккен түндү эстеп, эми ушул баладан анын ошондогу жытын искегиси келди. Көрсө, менин жашоомдо бир гана көз ирмен бакыт болгон тура. Ошол түнү мен дүйнөдөгү эң бактылуу адам болбодум беле. Эми андай түн эч качан болбойт. Айжанды да эстеди. Кечир мени, Айжан. Мен кантип сенин балдарыңды таштап коёюн? Мен буларды көзүм өткүчө багам деп ант бербедим беле. Эми Алмаз экөөң о дүйнөдөн мага жардам берип тургула, деп өтүндү. Көзүнөн жыбылжып аккан жашы жаагылдый дабышсыз куюлуп атты. Эртеси Соня ооруканага кайра келди. Дарыгерге кирип болгон окуяны айтып берди. Ошондой деңиз. Дарыгер ойлонуп калды. Демек, анын терең депрессияга түшүп кетишине сүйгөн адамынын өлүмү себепкер болгон тура. Бул абдан жүйөлүү себеп. Бирок ал депрессиядан капыстан эле чыкты өзү. Ошондой болушу да толук мүмкүн. Бирок мындай окуя чанда кезигет. Сиздин досуңуздун эрки күчтүү экен. Абдан эрктүү, күчтүү адамдар гана ушинтип депрессиядан бир шилтем менен чыгып кетиши мүмкүн. Бул абдан жакшы. Бирок этият болуңуз. Эгерде күтүлбөгөн дагы бир нерсе болуп кетсе, досуңуз кайра түшүп кетиши мүмкүн депрессияга. Ал азыр эң негизгиси алаксышы керек. Жумуш, балдар дегендей. Ага ойлонууга жол бербеш керек. Ошондуктан ага азыр сиздин жардамыңыз абдан керек. Сиз дайыма жанында болуңуз. Эгерде ал бир аз эле ойго чөмүлүп баратса, аны алаксытып жиберүү керек. Түшүнүп атасызбы? Ооба, түшүнүп атам, деди Соня. Анан дагы буга максат керек. Эгерде анын алдына оорураак, узакка кетчү максат койсоңуз, андан да жакшы болот. Мен айтпадымбы, анын сезими жабыркаган. Ошондуктан аны эми аябай алаксытыш керек. Ошондуктан максат орчундуу болуш керек, бирок одон эмес. Ооба, мен түшүнүп атам. Бизде максат бар болчу, бирок бир аз майдараак. Эми ошону чоңойтуш керек, деди Соня сүйүнүп. Абдан жакшы. Эмесе ошондой кылыңыз. Бирок анын жүрүм турумунан бир башкача өзгөчөлүктөрдү байкасаңыз, дароо мага келиңиз. Кээ учурда адам айланасындагыларды алдап, өзүнүн чыныгы оюн жашыргысы келгенде да ушундай болушу мүмкүн. Ал кандайча? Кээде адам депрессияда жүрүп, бир күнү капыстан эле бир чечимге келет. Ал чечим жакшы чечим болушу да мүмкүн. Бирок ошондой эле жаман чечим болушу да мүмкүн. Мисалы, адам өзүн өзү өлтүргүсү келип калган учурда. Ал ошол өзүнүн оюн ишке ашыргыча тегерегиндегилерди алдап турууну чечет. Алардын ага болгон көзөмөлүн бошоткусу келет. Анан оңтою келген учурда өзүнүн оюн ишке ашырат. Ошондуктан абдан сак болушуңуз керек эми. Дарыгер Соняны түшүнүп атабы деген сыңарда карады. Соня дарыгердин айткандарынан чочулап ойлонуп калды. Окуй, бул эмне деп атат? Арсар жашоодон кечип кетиши мүмкүнбү? Жок, андай болушу мүмкүн эмес. Ал
балдары үчүн жашайт. Мен түшүндүм. Эми мен дайыма анын жанында болууга аракет кылам. Биз кичинекей дүкөн ачып алсакпы деген максатыбыз бар болчу. Эми кичинекей эмес эле чоң дүкөн ачышыбыз керек, деди Соня дарыгерге кеңешип аткансып. Ооба, ошонткениңиз жакшы болот. Досуңуздун эрки бекем, акылы тунук экен. Менин оюмча ал туура чечимге эле келди. Ал балдары үчүн жашоону чечти. Анын өлүм жөнүндө ою жок болуш керек. Бирок ошентсе да, дагы бир жолу айтаарым, этият болуңуз. Анын күйөөсү кайра жарашуу жөнүндө кеп кылбайт бекен? Жок, ал кайра жарашуу жөнүндө ойлошу да мүмкүн эмес. Арсар аны менен биротоло ажырашкан. Ал Арсарды сүйгөнүнөн ажыратып, амал менен алып алган. Ошондуктан алардын жашоосу болгон жок. Андай болсо Арсарды күйөөсүнө капыстанда кезигип калбагыдай кылышыңыз керек. Албетте, бул өтө оор. Бирок этият болсоңуз, болтурбай коюшуңуз да мүмкүн. Өзүнө жагымсыз адам менен жолугушуу аны кайра депрессияга алып келиши мүмкүн. Болуптур. Мен бул жагында эске алайын. Аны кайра сизге алып келишим керекпи? Жок. Аны кайра алып келүүнүн кажети жок. Ал депрессиядан өз алдынча чыккан соң, аны эми жайына эле койгонубуз жакшы. Бирок менин практикамда күтүлбөгөн ар кандай окуялар болуп кеткен учурлар да кездешкен. Ошондуктан этият болуңуз. Абдан этият болуңуз. Көзөмөлдү бир мүнөт да бошотпоңуз. Дарыгер Соняны өтүнүчтүү карады. Ооба, мен сак болом. Рахмат сизге. Соня ордунан турду. Жакшы барыңыз. Ийгилик сизге. Дарыгер Соняга колун сунуп коштошту. Соня тезирээк Арсарга жетүүгө шашылды. Ооба, чын эле. Эмнеге биз кичинекей дүкөн ачышыбыз керек? Биз эми чоң эле дүкөн ачабыз. Ушул ою өзүнө да алдыга умтулууга түрткү берип, кадамдарын шайдоо таштап, эми ишенимдүү баратты Соня. Арсар өлбөйт. Өлүү анын оюна да келбейт. Ал балдар үчүн жашайм дебедиби? Демек, жашайт. Калдар аке Алмаз жөнүндөгү кабарды анын атасына кантип угузаарын билбей чайналып отурду. Эми четин чыгарып айтпасам болбой калды го. Шибегеним шөкө канча убакка чейин жашырам. Башка бирөөлөрдөн угуп калса таарынат. Андан көрө бүгүн эле өзүм эле айтайын. Ооба, ошентейин. Сүйүнгөндөн чеки айрылбайт. Күйүнгөндөн жүрөк жарылбайт эмеспи, деп ойлоду. Анан берки оюмду да акырын айтып көрөйүн. Балким ошону менен алаксып калаар. Кечинде койду короого киргизип чайга отурушканда Калдар аке сөздүн учугун чубады. Суук кабарды укканда Алмаздын атасы оозунан бир сөз чыкпай тунжурап отуруп калды. Калдар акенин да заманасы куурулуп, атаңдын көрү, ушинтип жаман кабардын жарчысы болот белем, деп каңырыгы түтөйт. Бир маалда Алмаздын атасынын көзүнөн жыбыл-жып аккан жашты көрүп, кайратына келди Калдар аке. Кой эми, антчу эмес. Калдар аке өзү деле ыйлап жибергиси келип турса да карманып отурду. Ыйдын арты ый болот деген. Кудайдан үмүт кылып тура туралчы. Кудай маңдайга жазганын көрөрбүз. Эми биз милисалар тоону казышын күтүшүбүз керек. Башка арга жок. Эртелеп Алмазды жоктой бергенибиз да болбойт. Бир гана Кудайдан үмүт кылалы. Илгерки шахталардын аргай жеринен кире турган бутактары болот дечи эле. Балким ошондой бир жеринен чыгып кеттиби? Ал шахтанын оозу бекип калганы менен ары жагы ураган жок болуш керек. Калдар аке ушул оюн тумар тутуп, каңшаар кепке эч ишенгиси келбей, канчалык каңырыгы түтөп турса да, анысын эч кимге билгизбей, тээ алысты үмүттүү тиктеп отуруп калды.
Алмаздын атасы кемшеңдеп далайга ыйлады. Ыйлап алсынчы дедиби. Калдар аке эми аны тыйган жок. Баятан тунжура болуп үнсүз отурган Кубан Алмаздын атасын тыйды. Аба, мен деле эч ишене албайм бул сөзгө. Ыйлагандан пайда жок. Тоонун астынан анын сөөгү чыкмайынча жоктобой кое туралы. Балким ал чын эле ал жерде жок. Дагы бир жерде жашынып жүрсө керек, деди. Болуптур балам, мен эртелеп жоктобоюнчу баламды чын эле. Кудайдан үмүт кылып турайын. Кудайдын бар экени чын болсо, балам аман эсен келээр бир күнү, деди Алмаздын атасы жашын тыйып. Ошентсең, Калдар аке Алмаздын атасы кайрат кылганына сүйүнүп кетти. Менде дагы бир кеп бар. Андан көрө ошону сүйлөшөлчү. Кубан атасын таңыркай карап калды. Ай, тиги кайнежең алып кеткен кызыңа барып келсең кандай болот? Ал деле билишимде бойго жеткен кыз болду го. Я, кандай дейсиз? Алмаздын атасы чала угуп калды. Тиги кайнежең алып кеткен кызыңа барып келсеңчи дейм. Ал кыз деле бойго жетип калды. Окуусун бүтсө, балким чоң окууга окуусу келет. Ага жардам бериш керек го. Сен барып, ал акыбалын билип кел. Ага колубуздан келген жардамды берели. Кайнежең жакшы аял болгону менен анын да кайын журту, күйөөсү бар дегендей. Алар аны кандай кабыл алып атышат ким билет. Кызга жардам керек болуп атабы балким. Сен андан көрө ошол кызыңа барып кел, деди Калдар аке көптөн бери терметип жүргөн оюн айтып. Аба, мен тышымдан билгизбегеним менен ал кызымды деле ойлоп ичтен сызып жүрөм. Берки аскерден келбей калган баламды да ойлойм. Ошентип балдарымдан тирүүлөй ажырап калбадымбы? Кызыма барсам жакшы болот эле. Мунуңузга рахмат. Барып көрүп келейин анда. Алмаздын атасы кайра жашыды. Кантет эми, көз жаш менен эч иш бүтпөйт. Сен андан көрө эртең эле жолго аттан. Бир козуну соёлу да, белек бешкегиңди алып барып кел. Кызың деле сени сагынса керек. Аба кебай, бул жакшылыгыңызды эгерим унутпайм. Ансыз да мага көп жакшылык кылдыңыз. Мен сизге өмүр бою карызмын. Алмаздын атасы Калдар акенин колунан өөп жиберди. Ай, мынткениң болбойт. Карызмын деген эмнең? Сен мага эч нерсе карыз эмессиң. Сен бул жерде жөн жүргөн жериң жок да. Бизге жардамдашып, эмгегиң өтүп атат. Эгерде мени таарынбасың десең, экинчи мынтип айтчу болбо. Калдар аке Алмаздын атасынын көзүнө тике карап ушинтти. Болуп тураба, бирок ошентсе деле мен сизге эки дүйнөдө ыраазымын. Мени колдоп, жанагы шайтандан алыстаттыңыз. Эми мынтип жардам берип атасыз. Ай болду анда. Эртеңкиге камналы. Кубан, жанагы кызыл куйрук козуну сой. Эртеңкиге чейин эти сергип калсын. Баш ыйрагын өзүбүз салып жейли. Калдар аке калдалаңдап ордунан турду. Алмаздын атасы да кайратына келип, ойдо жок жерден эле өзүнүн көптөн берки кыялы орундала турганына сүйүнүп, Калдар акенин артынан тышка чыкты. Алмаз тааныл кыз болуп өзгөрдү. Степановдун айтуусу менен кыркма сакал өстүрүп, чачын кыска кестирип, дайыма кара көз айнек кийип жүрчү болду. Тааныштарын ортого салып, ага паспорт алып берди Степанов. Алмаз атын да өзгөртүүгө мажбур болду. Аскар Акматов деген таластык кыргыз болуп калды эми ал. Россиянын жараны болууну эмнегедир каалаган жок. Анысы Степановго жакты. Азаматсың Алмаз. Кандай оор күндө турсаң да, мекениңден баш тарткан жоксуң, деп Алмаздын колун бекем кысты. Ушул даярдыктары бүткөн соң Степановдун фирмасына жумушка кирди Алмаз. Мына,
эми сен коркпой жашай берсең болот. Бирок ошентсе да өзүңдү таптакыр эркин сезип калба. Сени тааныган бирөөлөр кокустан көрүп таанып калышы мүмкүн. Азыр силердин элден биз жака жумуш издегендер көп келе башташты, деди Степанов Алмазга. Ал биринчи күнү жумушка чыкканында. Ооба, мен сак болом. Мага ушунча жардам бергениңиз үчүн сизге чоң рахмат. Мен сизге өмүр бою карызмын, деди Алмаз. Алмаз, мен сага жардам берсем, өзүмө жардам бергеним. Мен сенин абалыңды билип туруп, кантип жардам бербей коет элем. Эгерде сен чыныгы кылмышкер болгонуңда, мен сага жардам бермек эмесмин. Бирок сен эч күнөөсүз эле азап тартыптырсың. Жанагы баш кесерлерден бошонуп чыкканың үчүн Кудайга ыраазы бол. Болбосо эмдигиче эмне болот элең, ким билет. Аман болсоң бир күнү баары өз ордуна келет, деди Степанов Алмазга ишенимдүү карап. Алмаз Степановдун Кудайга ыраазы бол дегенине таң калды. Бул да Кудайга ишенип калганбы? Егор Иванович, а Кудай чын эле барбы? Кудайбы? Степанов ойлонуп калды. Кудайдын бар же жок экенин так билбейм. Бирок Кудайга ишенип калган жайым бар. Афганда жүргөндө биз бир жолу кызыктай абалда калдык. Алдыбызда мина талаасы, артыбызда бизди куугунтуктаган байбиктер. Ошондо мен чын жүрөгүмдөн Кудайдан сурандым. О, Кудай, эгерде бар экениң чын болсо, бизге жардам бере көр, дедим да машинаны мина талаасы менен айдап жөнөдүм. Алдыга кетсек деле, артка кетсек деле баары бир өлүм болчу. Ошондуктан алдыга кетүүнү чечтим. Машинаны ойкутуп кайкытып, мина талаасын аралап жөнөдүк. Тигилердин колуна түшүп бергиче минага жарылып өлгөнүбүз айбийирдүүрөөк болгор деп ойлодум. Бирок биздин машина мина талаасынан аман эсен өтүп кетти. А тигилердин 2 машинасы тең минага жарылды. Ошондо мен биринчи жолу Кудайдын бар экенине ишендим. Степанов мага ишенип атасыңбы деген сыңарда Алмазды карап калды. Кызык, мен да ошондой болгом. Тигилерден качканда эмнегедир Кудайдан жардам сурандым. Анда мага да чын эле Кудай жардам берген тура. Балким ошондой болду Алмаз. Адам чоң кыйчалышка кабылганда, Кудайдан чын жүрөгүнөн жардам сураса, Кудай ага сөзсүз жардам берет окшойт. Биз Кудай жок деген ишеним менен жашабадыкпы буга чейин. Биз өкмөт менен партияга ишенчү элек да. Бирок ал ишенгендерибиз чилче тарады. Анан эмнегедир элдер Кудайга ишене башташты. Балким адамга жөн эле ишеним керектир. Кимдир бирөөгө же кандайдыр бир кудуреттүү күчкө ишенип жашашы керекпи адам, деп да ойлочу болом. Балким мен да кээде ушинтип ойлочу болдум. Балким ошол ишенимдин өзү эле Кудай болсо керек. Алмаз ой жорутуп кобуранды. Алмаз, эми бул жашоо бизге дагы далай жаңы ачылыштарды алып келет окшойт. Темир көшөгөнүн ар жагында эмнелер болуп атканын эми көрөбүз го. Биз баардыгына даяр болушубуз керек. Албетте, адам эртеңки күн эмне болоорун эч качан биле албайт. Бирок ошентсе да чоң өзгөрүүлөргө даярданышыбыз керек. Сага да, мага да чоң кыйынчылыкта Кудай жардам бериптир. Демек, эми биз Кудайга ишенип, Кудайдан үмүт кылып жашашыбыз керек го дейм. Ооба, Егор Иванович, эми Кудайдан үмүт кылып жашайлы. Мен эми жаңы адам болдум. Жашоону жаңыча кайра башташым керек болуп калды. Бир кезде мен кайра мурунку Алмаз болушумду, кайра өз жериме, өз тоолорума кайтып барышымды Кудайдан сурайм. Кудайдын бар экени чын болсо, ал баарын көрүп турганы чын болсо, ал менин ушул жашоону өзүм каалабаганымды билет да.
мага жардам берет го деп ойлойм. Алмаз үшкүрүп алды. Албетте Алмаз. Акыры бир күнү сен өз атыңды аласың кайра. Өз жашооңо кайтасың. Бирок убакыт керек. Биздин элде бир жакшы макал бар. Шынааны шынаа уруп чыгарат деген. Сен өз жашооңо кайтыш үчүн сага күч керек, акча керек, ден соолук керек. А эң башкысы сага ишеним керек. Сен эми өзүңдүн Акматов Алмаз экениңди далилдеш үчүн, сени ушул жашоого алып келгендер менен күрөшүп, аларды жеңип чыгышың керек. Алар кудуреттүү, таш боор адамдар. Ошондуктан эми сен алардыкынан кем калбаган кудуреттүү болушуң зарыл. Азыр бардыгы болбосо да көп нерсени акча чечип калган заман болду. Ошондуктан сен алар менен күрөшүш үчүн акчаны көп топтошуң да зарыл. Сен алардан алда канча билимдүү, акылдуу, амалкөй болушуң зарыл. Степановдун жанып турган көздөрү анын ушул сөздөрдү чын пейилинен айтып жатканына ийгинелеп турду. Алмаздын жүрөгүндө ишеним пайда болуп, Степановдун айткандарынын терең маанисин түшүндү. Ооба, мунуңуз калетсиз сөз. Мага ишеним бергениңиз үчүн, мага өзүңүз ишенгениңиз үчүн рахмат. Мен сизге чын жүрөгүмдөн кызмат кылууга даярмын, деди Алмаз. Алмаз, сен окушуң керек. Мен сага окууга да жардам берем. Кудуреттүү болуш үчүн билимиң болушу керек. Билимиң жөнүндө кагаз болушу керек. Эгерде сен окууга дитиңди койсоң, окуй аласың. Азырынча орус тилин мындан да жакшылап өздөштүр. Себеби эми сага орусча окууга туура келет. Эч болбосо юридикалык билим алышың керек, деди Степанов Алмазды олуттуу карап. Эгерде мага окууга жардам берсеңиз абдан жакшы болор эле. Мен өзүм деле окугум келчү. Бирок окуганга шартым туура келген жок. Алмаз кейиштүү жылмайды. Окуганга эч качан кеч эмес. Ломоносов 19 жашында арип тааныган. Сен али жашсың. Алдыда убакыт бар. Окугуң келсе ушул таптан аракет кыл. Мен болсо документтериңди тууралап бергенге жардам берем. Менин тааныштарым да бар окуу жайларда. Бири болбосо бири жардам берет го. Рахмат, Егор Иванович. Мен жөн эле түш көрүп аткандай болуп атам. Мага ушунча көп жардам берип атасыз. Мен эми сиздин ишеничти актаганга болгон күчүмдү жумшайм. Алмаз толкунданып көзүнө жаш тегирене түштү. Болуптур Алмаз, сүйлөштүк. Чынымды айтсам, сен да мага чоң жардам бердиң. Сага жардам бергеним үчүн мен өзүмдү абдан жеңил сезип калдым. Эч болбосо бир адамга жакшылык кылганым үчүн өзүмө ыраазы болуп атам. Мен акыркы күндөрү жашоонун ыргагы менен кете берип, өзүмдүн ким экенимди да унутуп бараткан окшойм. Ошондуктан сага да рахмат, Алмаз. Сен жумушуңду так аткарып, көздөгөн максатыңа жетесиң. Мен ишенем. Степанов Алмаздын көзүнө тике карады. Мен сиздин ишенимди актайм, деди Алмаз ишенимдүү. Эмесе жумушуңду ашта, ак жол сага. Степанов Алмазга колун сунду. Жарайт. Алмаз да Степановдун колун катуу кысып, мен жумуш ордума барайын, деди күлүмсүрөй. Степанов башын ийкеп уруксаат берди. Алмаз чыгып кеткен соң Степанов креслосуна чалкалай отуруп, бул кандай жүрөгү таза, керемет адам деп ойлоду ичинен. Жашоо муну сындырып койбосо экен эми. Алмаз болсо эми өзүн жаңы жашоого багыштап, убагы келгиче өзүмдүн мурунку жашоомду эстебегенге аракет кылышым керек деп ойлоду. Атасын, карындашын, алыста жоголгон бир тууганын, Калдар акесин, Кубанды, Арсарды, Айжанды,
молдо казыны, айылын, тоолорду, торуну, ал түгүл иттерди да эстеп, баары менен убактылуу коштошту. Эгерде мен аларды дайыма эстей берсем, жүүнүм бошойт. Эми болоору болгон соң, мен аларды унута турганым жакшы го. Мен эми өзүмдү бүтүндөй жумушка арнап, ишимди тыккан аткарышым керек. Степановдун ишенимин акташым керек. Ооба, ал туура айтат. Мен өз душмандарым менен күрөшүш үчүн ошолордон кем калбаган кудуреттүү болушум керек. Билимдүү болушум керек. Алардан 1000 эсе өткөн амал көй болушум керек. Болбосо менин аларга алым жетпейт. Демек, убакыт керек. Балким Кудай мага ошондуктан жардам берди. Кудай өзү калыс болот деп атышпайбы? Балким ал калыстык орнош үчүн мени ажал оозунан сууруп чыкты. Же бул жөн эле тагдырбы? Эми кандай болгон күндө да мен өзүмдүн жоголгон жашоомо кайтыш үчүн душмандарым менен кармашышым керек. Андан башка жолум жок. Эмесе жаңы жашоого кош кел, Аскар Акматов. Алмаз тапшырма алуу бөлмөсүнүн босогосун жаңы кадам менен ишенимдүү аттап кирди. Алмаздын атасы кызын көрүп келгенден кийин оңоло түштү. Мүңкүрөбөй башын көтөрүп калды. Анысын көргөн Калдар аке ичинен ыраазы болуп, ырас эле кызына жиберген экенмин деп ойлоп коет. Кызымдын жашоосу жакшы экен, керилген сулуу кыз болуптур деп кубанып келген. Ылайым ошондой эле болсун. Эми бат-баттан каттап тур кызыңа, деди Калдар аке. Бирок экөөнүн тең жүрөгүн өйгөн көйгөй али кете элек. Алмаздын же өлгөнүн, же тирүү экенин билбей, күдөрүлөрү бир үзүлүп, бир үзүлбөй жан дүйнөлөрүн эзет. Милисалар ошол тоону каздырат экен дешкени качан? Көрүнгөн шылтоону айтышып, эч кимиси былк этише элек али. Кандай кылышаарын билбей, колдорунан эч нерсе келбей турганын ойлогондо санаасы сапырылат Калдар акен. Бирөө жарым келип калса эле, Алмаз жөнүндө бир нерсе айтканы келдиби деп, эми жакшы кабар айтабы же жаман кабар айтабы деп толгонуп кетет. Бирок азырынча Алмаз жөнүндө эч кандай кабар жок. Бир күнү Калдар акенин оюна капыстан бир чечим келди. Ошол Алмазды басып калган тоону өз көзү менен көрүп келгиси келди. Балким ошол жерге барса бир нерсе билинеби? Мынтип алакан жайып отура берүүнүн кажети жок болуп калды го. Ооба, эмнеге мурунтан ушул ой эсиме келген жок? Калдар аке калдалаңдап ойлонуп отурган ордунан турду. Колун серепчилеп тоону карады. Тигилер эртерээк келишсе экен. Алар менен кеңешип, эртең эле жөнөп кетүүнү чечишти. Дөңгөчкө улам отуруп, тура калып, тынчсызданып ары бери басат. Ушул ой жүрөгүнө үмүт пайда кылып, балким өзүм барсам Алмазды жашынып жүргөн жеринен таап аламбы деген ой кылт этти. Эртеси таң заарынан эле жолго чыкты Калдар аке. Мен айылга түшүп барып тиги Акмат калыйга сүйлөшөйүн. Анын машинеси тоо ташка жакшы жүрөт эмеспи? Акысын төлөп берсем балким макул болоор, деди аттанып атып. Ооба ата, ошентиңиз. Ал тоолорго кетчү жол кандай экенин ким билет? Акмат калый абам жакшы киши, макул болот го дейм, деди Кубан атасын аттантып. Акмат калый буйдалбай эле макул болду. Ой аба, мындай иш болуп атканда акыңыздын деле кереги жок, барып келели, деди бакылдап. Милиция бөлүмүнөн ураган шахта кайсы жакта экенин тактап билишти да жөнөп кетишти. Түш ой көздөгөн жерге жете барышты. Жакшылык койчунун туругун бат эле табышты. Кудай жалгап, алар жакага түшө элеккен. Бирок
койчу кой менен чыгып кеттир. Анын аялы Калдар акелерге чай берип, койчунун жүргөн жагын көрсөттү. Ал жака машинаңер чыга албайт, эми жөө барышыңар керек, деди. Болуптур. Мен ал жака өзүм барып келейин. Сен бул жерге бир аз эс алып ал. Машина айдап келатып чарчадың. Кайра дагы айдайсың машинеңди, деди Калдар аке Акмат калыйга. Ооба, мен сиз менен чыксам жөн эле убара кылам. Машинеден түшпөй жүрүп, тоо эмес түз жерде араң басам, деди Акмат калый каткырып. Мен жөнөйүн анда. Калдар аке чапанынын этегин кайрып, эки колун белине алып, көнүмүш басык менен кыялап жөнөдү. Кой четинде жүргөн Жакшылык келе жаткан кишини көргөндө, бул эмнеге келе жатат деп карап калды. Атынан түшүп, тигини утурлай басты. Ассаламу алейкум, жолуңуз болсун. Колун сунуп, биринчи учурашты. Алейкум ассалам, бар бол. Калдар аке койчунун жакшы адам экенин бир көргөндө эле сезди. Күйүгүп калгансыз го, келиңиз мындай отуруңуз. Койчу чапанын жерге жая салып, Калдар акени отургузду. Кудай тилегиңди берсин, рахмат. Калдар аке күйүккөн деми басылгыча бир аз тыныкты. Жок издеп жүргөнсүз го, деп сурады койчу. Ооба, жок издеп жүрөм. Бодомалбы же майдамалбы? Койчу Калдар акени болду болбоду мал издеген неме го деп ойлоду. Жок, кагылайын, мен мал эмес киши издеп жүрөм, деди Калдар аке. Ал эмне, ушул чөлкөмдө жоголуптурбу? Койчу Калдар акенин алмазды издеп келгенин сезсе да шек билгизген жок. Ооба, ушул чөлкөмдө жоголуптур. Билишимде Жакшылык деген сенсиң го. Ооба, мен Жакшылыкмын. Мен издеген адамдын эмне болгонун сен билет экенсиң, кагылайын. Ошону өз оозуңдан угайын, ошол жерди өз көзүм менен көрөйүн деп келдим. Калдар аке койчуну кандай дээр экен дегенсип карап калды. Сиз тиги алмазды издеп келдиңизби? Аны издегени жалаң эле органдын кишилери келип аткан. Мен сизди мал издеген адамбы деп ойлогом. Жакшылык күнөөкөр жылмайды. Мен алмаздын атасымын. Баламдын тоо астында калып өлгөнүнө ишене албай ушул жерге келдим. Анын сөөгүн көрбөй туруп, кантип ишенем мен анын өлгөнүнө? Калдар акенин үнү каргылданып чыкты. Ооба, сиз туура айтасыз, кантип ишенмек элеңиз. Бирок уулуңузду уранды басып калганын мен өз көзүм менен көрдүм, деди койчу жер карап. Калдар акенин жүрөгү мыжылып кетти. Көзүнө тегерене түшкөн жашты сүртүп, тунжурап отуруп калды. Анын кейпин көргөн койчунун да зээни кейиди. Каты күнай, эми кандай кылышым керек деп ойлоду. Чындыкты айтып койсомбу, анда кандай болот? Койчу эки анжы болуп чайналып отурду. Мага ошол жерди көрсөтүп берчи, кагылайын. Балким ошондо көксөм суур, деди Калдар аке бир топтон кийин. Мейли, көрсөтсө көрсөт берейин. Койчу ордунан туруп, атын Калдар акенин алдына туурасынан тартты. Сиз атка минип алыңыз. Калдар аке атка минди. Атың бышык эле ат өңдөнөт. Кел, өзүң учкашып ал, тезирээк жетели, деди Калдар аке. Койчу атка учкашып алды. Ураган тоонун алдына келгенде аттан түшүп, бадал аралап, шахтанын оозуна келишти. Урандыны көргөн Калдар акенин үрөйү учту. Окуйгун, ушунун алдында калган адам кантип тирүү болсун? Өзүн жөн эле үмүт менен алдап жүргөнүн сезди. Дене бою шалдырап, өзүн токтотууга келбей жерге отура калды. Чын эле өлүп калдыбы алмаз? Ушинтип күлгүн жашында жайралдыбы? Чын эле өмүрү ушунча кыска беле? Калдар аке көзүнөн сыбызгып аккан жашты сүртүүгө да чамасы келбеди. Дене бою калтырап, эриндери кемшеңдеп, өңү бозоруп чыкты.
койчунун жүрөгү жарылып кете жаздады. Кой, чындыкты айтпасам болбой калды окшойт деп ойлоду. Атасы баласын жоготкон кандай болоорун койчу өз жонунан билчү. Бир уулу 3 жашка чыкканда кызамыкка түшүп чарчап калган. Калдар акенин маңдайына тизелеп отура калды. Байке, мени кечирип коюңузчу. Мен сизге чындыкты айткан жокмун, деди Калдар акенин майда калтырак баскан колун бекем кармап. Калдар аке таңданып карап калды койчуну. Эмне болгон чындык? Байке, балаңыз тирүү эле, ал качып жүрөт. Койчу чындыкты айтып алып жеңилдей түштү. Ога кылайын, оозуң амай. Кантип тирүү, ал кайда? Калдар акенин көздөрүнөн от жанып, кубанганынан жүрөгү жарылып кетчүдөй болду. Байке, бул сырды ушул кезге чейин мен гана билдим. Эми бул сыр экөөбүздүн гана ортобузда калсын. Болбосо уулуңузга оор болуп калат. Аны жеке эле милициялар эмес, баш кесерлер да издеп жүрүшөт. Баш кесерлер дейсиңби? Калдар акенин өңү кайра бозоро түштү. Алар эмнеге издешет аны? Байке, уулуңуз өтө чаташкан ишке кабылыптыр. Анын түрмөнүн начальниги өз кызыкчылыгы үчүн колдонмок экен. Алмазды эрөөлгө чыгарып, көп акча тапмак экен. Анан болгондо да алмазды бирөөнө жем кылып беришмек экен. Анан эмнегедир эрөөлгө аз калганда алмазды түрмөдөн өзүлөрү алып чыгышып, ушул тоолордогу бир үйгө жашырышыптыр. Аны жашырып коюшуп, кайра өзүлөрү аны качып кетти деп издөөгө беришиптир. Эмнеге антишкени түшүнүксүз. Ошондо алмаз түрмөдөн өзү качкан эмес турбайбы, Жок, ал өзү качпаптыр. Аны тигилер өзүлөрү алып чыгып кетишиптир да. Бирок алмаз эбин таап, ошол тоодогу үйдөн качып жүрүп отуруп, ушул жерден мага жолукту. Мен анын кылмышкер эмес экенине көзүм жетип, ага жардам бердим. Аны ушул шахтага жашырайын деп алып келгенимде, артыбыздан тигилердин из кубары жете келди. Ал экөөбүздү тең колго түшүрүп, астына салып айдап баратканда, алмаз аны байкоостон бир тээп эстен тандырды. Мен койго шашып кеттим. Алмаз из кубардын колу бутун таңып, ушул шахтанын ичине алып кириптир. Өзү кайра мага келип, мени менен коштошуп алып кетип баратканында шахта урап түшүп атпайбы? Көрсө тиги өз кишилерине белги берем деп тапанча аткан окшойт. Бул тирөөчтөрүнүн эскилиги жетип араң турган шахта ошол тапанчанын үнүнөн урап калып, тигини тирүүлөй басып калыптыр. Алмазды издеген баш кесерлерге мен алмаз да тиги из кубар да ушул урандын алдында калды деп каргандым. Ошенткеним алмаз үчүн жакшы болоор деп ойлодум. Алар мага ишенип калышса, издегендерин токтотоор деп ойлодум. Анан бул жерге органдын кишилери тындырбай келип атышты. Аларга да алмаз ушул урандын алдында калды деп түшүнүк жазып бердим. Эми Кудайдан алмаз кокустан колго түшүп калбаса экен деп тиленип отурам. Менин антип айтканымды алмаз өзү билбейт. Антип айтыш мага капыстан эле келди ойума, деди койчу. Ойга кылайын, Кудай сага өмүр берсин. Алмазга жардам кылганың үчүн өмүр бою карызмын сага. Менин жүрөгүм сезген, анын өлгөнүнө таптакыр ишене албай койгом. Калдар аке эми сүйүнгөнүнөн ыйлады. Байке, бул сырды эми экөөбүз гана билели. Менин бул калпым чыгып калса, тиги баш кесерлер мени жөн коюшпайт. Ошончо акчадан кур калган немелер мени аяшпайт. Койчу Калдар акеге жалдырады. Ойга кылайын, эми ушуну оозумдан чыгарсам, менин эмне кишилигим калат? Менден эч кабатыр болбо. Биринчи иретте баламдын амандыгы үчүн тилимди бууйм да мен. Сен мени өлгөн жеримден тирилткендей болдуң. Кудайым сага жакшылыктарын аябасын. Сен да балдарың менен аман эсен бол. Өзүң да этият боло көр эми. Алмаз балким ушул тоолордун арасында эле жүргөндүр жашынып. Жок байке, ал эгерде
өзү болжогондой боомго түшүп түнкү поездге жармашалса шаарга кетти. Ал жактан эбин таап таптакыр башка жака кетем деген, эмгиче далай жерге узап кетти го деген үмүтүм бар. Ошондой дечи, ылайым ошондой эле болсун. Демек ал бул жерден кеткен тура. Ооба, ал бул жерден колдон келишинче алыс кетем деген. Азырынча ал жөнүндө эч шыбыш билинбегенинен алыс кетти го деп ойлоп атам. Тиги баш кесирлер да ошол бойдон кайра келишкен жок эмнегедир. Ошондой эле болсун, ылайым. Алар балким сенин сөзүңө ишенип калышса керек. Тиги шорду ушунун алдында калды дечи. Ооба, ал ушул жерде калды. Ал деле бир Кудайдын пендеси да. Ага багыштап Куран окуп коеюн. Аты ким экенин билген жоксуңбу? Анын аты Кумар экен, байке. Калдар аке Кумардын арбагына багыштап Куран окуду. Жаткан жериң жайлуу болсун, ыйманың жолдош болсун. Амин. Калдар аке бата кылып ордунан турду. Эмесе мен кайтайын. Баламды тирилтип бергениң үчүн 1000 мертебе рахмат сага. Байке, ушинтип бат эле кетип каласызбы? Бүгүн конуп, конок болуп кетиңиз. Алыс жолдон келипсиз, шашылбай эртең-эрте жолго чыгып кетесиз. Койчу чын пейилинен Калдар акени коноктогусу келди. Сыйыңа рахмат кагылайын, бирок мен кайра кетишим керек. Сенин конушуңда машине күтүп атат. Аны мен жалдап келгем. Кудай насип этсе, жайынча бир келип кетээрмин. Эми экөөбүз кол үзүшпөй жүрөлү. Сен жакшылыгыңды кантип унутайын. Калдар аке койчунун колун бекем кысып, ыраазычылыгын билдирди. Кап, шашылбай кетсеңиз жакшы болбойт беле? Андай болсо жакшы барыңыз эми. Алмазга Кудай жардам берсин. Маңдайы жарык, жакшы уулуңуз бар экен. Бирок ушинтип башына иш түшүп турат. Эр жигиттин башына эчен сыноо келет тура ушинтип. Койчу үшкүрүп алды. Кайра көрүшкөнчө аман тур эми. Алмазым аман болсо бир кезде кайтып келер. Кудайдан үмүт кылып турайын анын амандыгын. Бир ыгы келген күнү кайра келип кетем сага. Аман бол анда. Калдар аке койчу менен коштошту. Байке, жанагы жерге чейин ат менен жеткирип коеюн. Андан ары ылдый жөө басып кетерсиз. Койлор чачырап кетеби деп коркуп атам. Болбосо чатырга чейин жеткирет элем, деди койчу. Малчылык менин башымда да бар. Өмүр бою мал бактым мен дагы. Сен малыңа бара бер. Мен ушул жерден эле жөө кетем. Тиги өзөндү бойлой жүрсөм, конушуңа тезирээк жетем го дейм. Калдар аке жана келе жатканда эле жердин абалын байкап койгон. Аны туура байкаптырсыз, ооба. Ошол өзөндү бойлой түшсөңүз бат жетесиз. Болуптур анда, жакшы кал, мен кетейин. Калдар аке койчуну кучагына бекем кысты. Жакшы барыңыз байке. Көп сарсанаа боло бербеңиз. Уулуңуз тири карак жигит экен. Оңой менен жеңиле койбойт, деди койчу. Рахмат кагылайын. Көрүшөбүз дагы, аман тур. Калдар аке шашып өзөндү көздөй басты. Жакшы барыңыз, жолуңуз шыдыр болсун. Койчу атына минип койлоруна жөнөдү. Ошол тапта Калдар акенин оюна бир нерсе кылт этти. Максатка бара кетишим керек. Ооба, ага барып баягы Молдоказы жаздырган кассетаны алып коюшум керек, деп ойлоду. Кагылайын Акмат калый. Шаарга тие кетишибиз керек болуп атат. Сен шашылбай элесиңби? Бүгүн шаарда калып калышыбыз да мүмкүн, деди Калдар аке. Аны кандай абалда келээр экен деп күтүп аткан Акмат калый эч нерсеге түшүнө албай калды. Аябай ыйлаган түрү бар. Бирок дагы бир билгени бардай. Мейли аба, барса бара кетели. Мен шашкан деле жерим жок, деди Акмат калый. Ой, ушундай азамат жигитсиң да, кеттик анда эмесе. Калдар аке калдалаңдап чатырга кирди. Эми жакшы тургула, биз кайталык. Күйпөлөктөп жүргөн койчунун аялы менен коштошту. Ой, шашпай кетпейсизби? Бүгүн конуп кетсеңер болмок. Койчунун аялы Калдар акени жалдырап карап калды. Жок, рахмат кагылайын. Жолоочунун жолдогусу деген, кетели.
Жайынча дагы бир келип кетербиз, деди Калдар аке. Кап, шашпай кетсеңер болмок. Эмесе жакшы тургула. Сыйыңарга рахмат. Мал жаныңар менен көрүшкөнчө аман болгула. Жакшы баргыла анда. Койчунун аялы Калдар акени узатып тышка чыкты. Шаарга күүгүмдө жетишти.